Аяктап бара жаткан 2024-жылдын акыркы күндөрүндө амандашып сиздер менен Теңиртоо таңы таңкы түз берүүсү бул жылдын эсебинен акыркы эфирин баштайт. Сиздер менен амандашып жаткан мен Эсенбек Ысалбек уулу жана кесиптешим Жапара Насырова. Ооба, мына кесиптешим айткандай, 2024-жылдын баягы кетерине саналуу гана сааттар калды. Босогодо турган маалы, ал эми 2025-жыл мына ушул кирип келе жаткан 2025-жылыбыз дагы өзгөчө жакшы жылдардан болот деген бир ишеничтер бар. Анткени изилдөөлөрдө дагы ушул жылаан жылы өзгөчө береке, кутту алып келет деген дагы баягы изилдөөлөр бар экен да. Мына ушундай жашынакай ой максаттарды айтуу менен Теңиртоо таңы кесиптешим айткандай бүгүнкү эфирин баштайт. Адаттагыдай эле жагымдуу музыкага кезек берет. Ошо бүгүнкү эртеңки жаңы жылдын урматына, ошондой эле күндүн күнөөкөрлөрүнө, жалпы эле баардыгына ушу алдыдагы жаңырчу музыка ыр белек катары сунулсун. Жүрөк эригип, өзгөчө бир жаңы жылды тосууда дагы биздин бөбөктөрүбүздөн баштап улуу муунга чейин өзгөчө күтүп жаткан маалы. Анткени дал ушул күн, дал ушул майрам албетте айлана чөйрөнүн баардыгы тең ар кандай жарыктар менен баягы кооздолуп, өзүнчө бир сонун көз ирмемдерди калтырат. Өзгөчө бул жаңы жыл майрамы баягы үй бүлөлүк майрам болуп, ошол эле маалда баягы кичинекей балдарга
өзгөчө бир сыйкырды алып келчү деп болгон сезим туудурган майрамдардын бири эмеспи? Ооба, баягы акыркы жылдары дагы мына ошол Аяз атага кат жазам деп кичинекей балдар дагы белденип, өздөрүнүн кыялындагы бир ашпай жаткан бир кыялын дал ушул Аяз атага кат жазуу менен баягы ашырып келишет десем дагы болот да. Бүгүнкү күндө ошол балдар бакчаларында дагы дал ушул майрамды өзгөчө шаң, өзгөчө күлкү майрам менен өткөрүп жаткан маалы. Буга чейин баягы биздин бала чакта эске салсак, кесиптеш, дал ошол бакчаларда азыркыдай шаң менен жаңы жыл өтпөйт эле, азыр болсо өзгөчө. Ушу бала чак деп калдык. Ошо бала кезимде ушу жаңы жылга байланыштуу бир окуяны айтып берейин. Биз кичинекей балабыз, мен өзүм 4-1 тууганмын, эжем менен инилерим бар. Анан ошо жаңы жыл күнү, 31 күнү түнү үйдөгүлөр менен жаңы жыл тосуунан 12ден кийин чана тебебиз деп көчөгө чыктык. Үйдөнгө барып чана тебип атсак эле дүрттөгөн аттардын үнү чыкты. Төгдүктөн ушундай карды кычыратып төөлөп келатат. Карасак эле чана, аттар, артында бирөө. Анан карасак эле Аяз ата. Аяз ата деп эле кыйкырды калдым биздин жаныбыздан. Эй балдар, мен бир балдарга бартам деп эле кыйкырып кетип калды. Биз Аяз ата деп артынан чуркадык аябайчы. Токтобой кетип калды. Мен дагы бараттым эле, мен кайрылып келем деп ушинтип кыйкырган элем кетип калды. Анан үйгө ушундай сүйүнүп бардык. Аяз атаны көрдүк, аны жомок кылып айтып бардык. Анан үйдөгүлөр күлүп эле өтүп калышты. Аяз ата көрдүңөр деп. Анан эртеси эле баягы өткөндөн кийин айылыбызда бир Майрамбек деген байке бар. Азыр деле бар. Ошол киши Аяз ата болуп, ошол күнү балдарга Аяз ата кызматын көрсөтүп жүргөн экен. Анан билип алгандан кийин Аяз ата жок турбайбы, Майрамбек байке турбайбы деп шаабай сунуп кылган да. Ооба. Баягы биздин кичинекей кезде ошол кесиптешим айткандай, үйлөргө атайын ушундай Аяш аталарыбыз, Аяш апаларыбыз атайын Аяз атанын кийимин жана Аяз кыздын кийимин кийип алып коноктоп келген маалда биз чындыгында чыныгы Аяз ата келди деп ушундай күтөт элек да. Мына ушундай жүрөк эркип кагылып, санаат жеткис жаңылык кирип келет аздан соң. Жаңы жылым жаңырып деп биздин бөөктөрүбүз дагы кыскача ыр саптарын сунуп, сонун бир жаңы жылды күтүп жаткан маал экен. Анда кезекти кесиптешибиз Жазгүл Усубалиевага берели. Абдыкадыр Садыков атындагы Урто мектебинин эски имараты Ыйман бала бакчасынын базасында бала бакча болуп ачылган. Аталган билим уясынын имараты кезектеги оңдоп түзөө иштеринен кийин 60 баланы кабыл алды. Бул жолу тарбиячылар бөбөктөрдүн жаңы жылдык балаты майрамын аталган имаратта өткөрүштү. Бүгүн жогорку В тайпасынын жаңы жылдык майрамдык кечеси болуп өттү. Ата-энелерибиз дагы балдарыбыздын дагы маанайлары абдан сонун, жогорку деңгээлде деп айта алам. Ошону менен эле биз ушул жаңы жылдын алдында жаңы имаратка киргенбиз. Ошо жаңы имаратыбыздын ичинде биринчи иш-чарабызды өттүк. Бул жерде бардык шарттар бар экен, балдарыбыз абдан тез эле көнүп кетти. Ушул жетекчибизге, жалпы жамаатыбызга терең ыраазычылык билдиребиз. Балдарыбыздын сүйүнүчүндө чек жок. Жеткинчектердин дүйнө таанымын өнүктүрүү жана жаңы жылдык майрам тартуулоо максатын көздөгөн балаты майрамы ата-энелердин катышуусунда өттү. Бул күнү бөбөктөр жаңы жылдык костюмдарды кийип, концерттик программа тартуулашты. Ага күбө болгон ата-энелер ыраазы болуп, балдарынын өнөрлөрүнө күбө болушту. Окуган жерлер жылуу, баарысы жакшы. Тарбиячыларга да чоң рахмат. Ушунча бир үйгө балдарды батыра албайбыз. Анан ушунча 20-30 баланы тарбиялап, татына кагылып өстүрүп, эметип берип аткандарына, тарбиялап берип, ушунча таанымгалы үйрөтүп, ушунча үйрөтүп аткандарына чоң рахмат. Өмүрлүү болушсун, балдар бактылуу, талайлуу болушсун. Анан келген жаңы жылдарда жакшы жылдардан кут берекенин, рызкынын алып келген жылдары болсун. Биринчиден баарыңыздардын келе жаткан жаңы жылыңыздар менен жаңы жылыңыздар кут болсун. Жаңы жылга жакшы ийгилик, тынччылык тап келсин. Ушул биз неберебиз тап келдик бу жерге. Неберебиз келгенде аз күн болса дагы абдан көңүлдөрү ачык, ден соолуктары чың, жаңы жыл аябай жакшы өттү. Аз күн болса да жакшы даярдап, биз ушул коллективге чоң ыраазычылык билдиребиз. Бөбөктөрдүн көптөн күткөн балаты майрамы бөбөктөрдүн чыгармачылык жөндөмүн арттырып, ыр биге болгон талантын ачууга өбөлгө. Мында тарбиялануучулар бар өнөрүн аткарышып, Аяз атанын белектерин алышты. Жазгүл Усубалиева, Нурсултан Болотбеков, Эленора Акматбекова, Теңир Тоо таңы.
Бала бакчаларда мына ушундай жаңы жылдык майрамдар, андагы аяз аталардын балдарга берген белектери көпчүлүктү кубандырып, өзгөчө бөбөктөрдүн маанайын көтөрөт. Ооба. Мына ушундай иш-чаралар учурда облустун бардык аймактарында деги эле бардык өлкөдө өзгөчө шаң менен өтүп жаткан маалы. Акыркы кездери өзгөчө ушул балдар бакчаларда көңүл бурулуп, бала курагынан эле баягы өздөрүнүн өсүп келе жаткан маалында эле өзгөчө бир көп нерсени үйрөтүүгө же болбосо алардын көп бир маалымат алуулугуна багытталган программаларда иштеп жаткан маалы. Биз болсо дал ушул жаңы жылдык программаларыбызды уланталы, айталы дегенибиз, албетте ушул жаңырган жылда бирибиздин үйүбүзгө коноктоп барып, биз дагы бир майрам, чоңдор дагы өзгөчө майрамдашат да. Анан ошондо албетте үй кожойкелери үчүн дагы биз атайын жемиштерди кооздоп кесүү ыкмалары жөнүндө атайын кичинекей рубрика даярдаганбыз. Анда ушу ананас жөнүндө кеңири кеп болот. Ананас бул ушу жаңы жылдык дасторкондун бир көркү болсо керек, символунун дагы бири. Оливиден кийин эле ананас турганын ар бир үйдөн көрөбүз. Ооба. Мына ушул ананастын пайдалуулугу, анын ден соолукка тийгизген пайдасы жана ошондой эле кооздоп кесүү ыкмалары кесиптешибиз Наргиза Жумадил кызынын материалына камтылган. Келиңиздер анда биргеликте көңүл буралы. Бүгүнкү чыгарылышыбызда жаңы жылдык дасторкондун көркүн ачкан ананас тууралуу айтып беребиз. Ананастын түп мекени болуп Бразилия эсептелет. Саякатчы Кристофер Колумб конус сымал бул жемишке кызыгып 1493-жылы картошка тамик менен бирге Европага алып келген. Жылуулукту сүйгөн бул өсүмдүк жергиликтүү климатка ыңгайлаша албай койгондуктан 16-кылымдан баштап европалыктар аны Африка жана Азияга чектеш аймактарында гана өстүрүүнү чечкен. Ал эми Индияга 1548-жылы барган. Бул өсүмдүк сонун дамга гана ээ болбостон, курамы клетчаткага, витаминдерге, минералдарга бай. Ананасты күн сайын жеген адамдын тамак сиңирүүсү жакшырып, иммунитети чыңдалат. Ошондой эле организмдин токсиндерди чыгарууга жардам берет. Аталган мөмө накта консервалган түрүндө дагы колдонулат. Андан салат, кыям жасаса да, аны кондитердик азыктарга кошсо да болот. Ананастын 85% суудан туруп, этинде жана ширесинде организмге аябай пайдалуу В, С, ПП, А тобундагы витаминдер, сахарид, карбон гидраты, органикалык кислота жана биологиялык активдүү заттар бар. Пайдалары: ананастын курамындагы С витамини иммунитетти бекемдейт. Ананастын курамындагы калий жана магний гипертонияга чалдыккандарга, кан аздарга, жүрөк оорусунан жабыркагандарга пайдалуу. Жаңы уушкан мөмөсү кандын уюп калуусунан коргоп, кан тамырды тазалоого жардам берет. Ананас онкологиялык ооруларды, пайдалуу жемиштик курамында рак клеткаларынын өсүшүнө жана бөлүнүшүнө бөгөт кое турган заттар бар. Ананас жеп туруу маанайды жакшыртат. Адамды ток кармаган серотиндин топтолушун өбөлгө түзүп, жаңы бышкан ананас арыктоого көмөктөшөт. Ширесин ичип турган адам уйкусуздуктан арылат. Суукка туруштук бергөө өзгөчө таасири бар. Эч болбогондо жумасына бир тилимден жеп туруу сезгенүүнү болтурбайт. Целлюлит менен күрөшүүдө жакшы натыйжа берет. Жемиштеги С витамини жана бета-каротин терини жумшартып, жылмакай болушуну өбөлгө түзөт. Эмчектин бошоңдоп кетишине каршы колдонулат. Ананас бромелайн белоктору бар азыктардын ордуна сунушталат. Бромелайн ашказандын ферментативдик активдүүлүгүн жогорулатат. Андыктан күчтүү тамак жегенден кийин 1 стакан ананас ширесин ичип, же 1 тилим ананас жеп койгон оң болот. Мындан тышкары бромелайн тамырлардагы уйган канды жок кылат, антибиотиктердин таасирин күчөтөт, заара чыгаруу жолдорунун инфекциясы менен күрөшөт. Ананас кан басымды төмөндөтүп, канды суюлтат. Артрит, пневмония, бронхит, ар кандай жугуштуу ооруларды жана нерв ооруларын дарылоодо таасирлүү. Ананас маскасы беттеги бырышты кетирүүгө колдонулат. Ананас косметикада пилинг чыгаруучу каражат катары да колдонулат. Ананасты кимдерге жегенге болбойт. Ананас ашказанында жарасы бар адамдарга сунушталбайт. Күчтүү аллерген болгондуктан аллергиясы барлар, кош бойлуу аялдар, 6 жашка чейинки балдар этият колдонушу керек. Аны жегенден кийин тишиңизди дароо жууп салыңыз. Антпесе тропикалык бөмөнүн курамындагы кислота тиштин эмалына доо кетирет. Наргиза Жумадил кызы, Эленура Ахматбекова, Теңиртөө таңы.
Көрүп жатканыңыздар Теңир Тоо таңы таңкы төз берүүсү. Биз болсо көрсөтүүбүздү алдын көздөп улантабыз. Алдыда биздин куттуу студиябыздагы өзгөчө шаңга жана көрккө бөлөнүп жаткан маалы. Себеби деген биздин студиябызда өзгөчө мейман бар. Ал ким десеңиздер, кадимки Аяз ата. Саламатсызбы Аяз ата? Саламатчылык. Кандай келип алдыңыз? Суукпу, кандай экен тоо, аба ырайы кандай экен, таңды кандай тостуңуз? Бизде нарын жергеси кыштын жакшы болушун каалайт. Кары жок кыш нарынга окшошпой калат да. Анткени Аяз атанын эле эмес, бүтүндөй адамды басып бараткандагы бир образ болот. Буттун кырт деген үнү чыкпаса, бизде оору да көп болот. Ошондуктан нарындын кышы кыштай болгону жакшы да. Абдан жакшы. Биздин студияга эмне болуп келип калдыңыз? Силердин студияга мен жалпы нарын элин бүгүнкү эл журтту жаңы жыл менен куттукташ үчүн келдим да. Жаңы жыл бул балдардын майрамы да. Негиздеп келгенде эле балдар муну көптөн күткөн майрамы. Тилеги ырын жатташат, бийин камдашат, көйнөккө чейиздешет. Бул балдардын майрамы да. Анан чындап келгенде балага кошулуп бул үй бүлөнүн майрамы. Анткени баягы Союз малындагы азыр кишилер да ошол бала кезинде да майрамдап көргөн, ошол балалыгын эске салчу майрам да бул. Жыл чогуш атпайбы? Жыл жаңырып атат. Ушу жаңы жылдык майрамдарда сиздин ишиңиз аябай көбөйсө керек, Эми жаңы жылда чындап келгенде эле биздин иш 19-унан башталат. 19-унан баштап ошол болгон мектептер, бала бакчалар, мейкеме ишкананын балдары ошолор менен. Анан 29, 30, 31 болсо кадимкидей үйгө ушу балдарымды поздравить этип бересизби, куттуктап бересизби деп чакыргандар көп да. Атайын тизме менен чакырылып ошо барабыз, үй куттуктап. Кичинекей балдарды. Урматтуу көрүүчүлөр, мына ушу биздин студиябызга Аяз атанын образында келген бул ким деп турсаңыздар, бул киши 30 жылдан бери ушу Аяз ата болуп келе жаткан Нарын облустук Муратбек Рыскулов атындагы Нарын облустук музыкалык драма театрынын режиссеру Данияр Турдуманбетов байкебиз. Маданияттын мыкты кызматкери, Нарын облусунун ардактуу атуулу мына ушул биздин замандашыбыз Данияр байкебиз 30 жылдан бери Нарын элине, жалпы Нарын облусунун тургундарына декабрь айынын 19-унан 31-ине чейин Аяз ата болуп келет. 30 жылдан бери. 30 жылдан бери. Абдан жакшы экен. Деги эле ошол айтып атпайсызбы, баягы балдарымды куттуктап койчу деп атайын чакыруулар дагы келет депчи. Анан балдардын кабыл алуусу, алардын кубанычы боюнча айтып берсеңиз. Балдардын кубанычы, балдардын ошол мен баягы жылда барган үйлөр бар да. Атайын балдар боюнундай эшиктин эмесине бойлорун ченеп коюп кетем. Ошол кийинки жыл барганда Аяз ата мен канча өсүп калыптырмын, көрөсүзбү аябай сыймык менен тосуп алышат да. Бул негизи мектеп жашына чейинки балдардын ишеними. Чындап келгенде ишенет. Кээ бирде кошуналардын үйүнө кирип калганда деле мен Данияр экенимди таанып турса дагы ошол Аяз ата деген ишеним менен кабыл алышат да. Мисалы мен жээндеримди эле өзүмдүн небере жээндеримди эле таятасы экенин билем, анан Аяз ата сыяктуу чын ишенип кабыл алышат да. Баланын ишеними да бул. Баланын жакшы майрамы. Анан кээ бир жанагы физрук беттерине эле жаңы жыл тоскон болбойт депчи. Жок, болгондо жаңы жыл тоскондо эшикке чыгып алып короболор жаңы жылда эмне кел деп кыйкырып тосуп атат дейсиңерби? Просто адамдын өзү жыл тогошуп атат. Ошо балдардын көңүлү үчүн тосулган жакшы майрам деп билем. Мына ошо 30 жылдан бери Аяз ата болуп келатыптырсыз. Бул баягы кызматтан, бул образдан тажаган жоксузбу? Же бул 30 жылдан бери өркүндөтүп, дагы ошо Аяз атанын дагы образын тереңдетип, өздөштүрүп атасыз? Мен ушул суроону жакшы бердиң да. Аяз атадан бул тажабаган образ. Анткени таза ишенип көргөн көрүүчүң болот да. Эң негизгиси ошол да. Мындай шек санабай, мындай кийими кандай экен. Мисалы сахнага образдар менен чыксаң, биринчи концертке чыксаң, биринчи кийимиңди карайт. Прическаңды карайт, баскан турганыңды талдайт, анан аткарып аткан немеңди андан кийин жыйынтыктайт да. Аяз атада болсо мындай кичинекей бала ишенип көрүп аткан нерсе, баланын ишеничи менен сенин дагы аура руханий духуң мындай өйдөлүү болуп, ойногонуңа жакшы болот. Балдар менен бирге. Балдардын сезими таза да.
Анан өзүңүз эмгектенип келген дал ошол Муратбек Рыскулов атындагы Нарын облустук академиялык музыкалуу драма театры дагы дал ушул жаңырган жылга карата жаңы жомокторду коюу менен баягы тыным албай эмгектенип келесиздер да. Бул жаатта кандай болуп атат? Ошол боюнча айтып берсеңиз. Бизде азыр театрда мындан 4-5 жылдыр 3төн бригада чыкчу, мына 3 бригада чыгып, бир бригада айылдарды бүтүндөй кыдырып, бир бригада болсо ушу шаар ичиндеги мектептерди, актовый зал бар мектептерди кыдырып, ошондой. Бир бригада болсо театрда, станцияларда иштейт да. Анан быйылкы жыл болсо, мына 2 жылдан бери 2 эле бригада чыгып атабыз, анткени райондук культура өзү айылдарын тейлеп атат. Баягы мурункудай райондук культура чыкпай койгон жок. Алар да чыгып атышат. Шаардык культура дагы мекемелерге чыгып коюп атышат. Анан ошондуктан биз 2 эле бригада чыгып атабыз. Бирок баягы 5-6 кишиден турган, мисалы жана Бишкектен бир цирковое представление келди десе эле эл агылып кирет десең, мен таң кала берем. Алар жөн музыканы коюп эле шоу кылып элечи, ошондо бир экөө эле келип коюп коет да. Анан бизде болсо азыр театр стационарда коюлган спектакльде 20дай актер ойноду. 20дай актер, бул жанагы бременский музыканты деп орустардын жакшы мюзикли бар эмеспи? Мюзикли мультфильми. Ошол мюзикли мультфильмде биз кыргызча вариантын койдук. Бүгүн Кудай берсе кечинде эфирден кетет. Сиздердин да топ тартып кеткен аны. Анан ошо балдардын көбүсү мындай шыктандырат да. Азыр негизи балага 40 мүнөт жомок коюп берсең, балдар ишемейт, кичине мындай саңдуураак кылыш керек да, мюзикл сыяктуу кылып, бир балекет кылып коюш керек да. Экинчибиз болсо уурдалган убакыт деген менен эмеде Бурул Үсөнбаева койду. Ошо менен биргикте эмеде жүрүштү, выездде. Мекемелерди, мектептерди жер-жеринен тейлеп ушундай кызмат кылышты. Чындап келгенде эле 17-синде башталган, бирок официальный түрдө 19-да биз жылда баштагансыктан 19-да деп эсептейбиз. 19-да баштап бүтүндөй нарын балдары, нарындын кичинекей балдары, чоң балдары баары ошо жомок менен жомокту көрүп алышты деп ойлойбуз. Аны менен эле тыным албай эле бизде театрыбыздын үстүндө малый залыбыз бар. Малый зал там бир 60-70 кишилик орундугу менен малый зал. Бизде ошол малый залда круглый год эле балдар үчүн атайын жомоктор болуп турат. Жомокторду дагы балдарды убара кылбастан өзүбүздүн унаабыз менен ташып келип, кайсы мектептен болобу, кайсы жерден биз бүт ушундай жеңилдикти туура кылганбыз да. Унаа менен алып келип, жомокту көрсөтүп, кайра унааларыбыз менен жеткирип беребиз. Театрга бөлүнгөн машинелер, өздөрүнүн машинелери бар ошо менен. Ошондуктан жыл бою эле бизде репертуарыбызда көп жомок бар. Ошол жомоктор постоянно кайталанып болуп турат. Азыр данный момент репертуарда бир 7-8 жомок иштейт. Ошол жомоктор жыл бою эле балдарга тартууланып келет. Күнүгө 4төн сеанс 60 бала ошо биздин театрда актрисалар, актерлор жомокко бөлүнүп иштешет, кайра тияка иштейт, кайра жомокко иштеп ушинтип турушат да. Ошондуктан балдар үчүн биздин тейлөөбүз жакшы аябай. Нарын эли 40 миңге чукулда калып койгондуктан биздин репертуардагы спектакльдер тез-тез коебуз. Тез-тез койгонго аракет кылабыз, бирок ошондо деле биздикин 1-2-3 эле коюлганда уже элдин баары көрүп коет да. Атайын көрөрмандар бар. Кээ бир кишилер бар, элүүлөрдөн ашып калса да театрдын ишин көрбөгөн, нарында жашаган кишилер бар да. Анан биз театрда ушунча көп киши иштерин билишпейт, ошол театрга эртең менен топурап бир 100 киши кирип кетебиз, кайра кечинде 100 киши чыгат да. Ошол театрда бош, эчтеке иш жүрбөй жаткандай эле ойлойт, бирок театрда эң эле иш кайнап турган мезгил театрда. Биздин театр. Анан ушу Аяз атанын образы жөнүндө айтсак, Аяз атанын белек куржуну абдан кымбат болсо керек. Ошо белек куржунду кимдер толтуруп берет? Өзүңүздөнбү же ошо кызмат көрсөтүүгө чакыргандарданбы же спонсорлор тарабынан ошо? Жок, азыр спонсорлор тарабынан кээ бир жерлерге, кээ бир үйлөргө атайын ошол жанакы аз камсыз үйлөргө
майып балдарыбызга ошол кээ бир спонсорлор чыгып, жергебиздин нарында жакшы жанагы торттун баласы эсен ушундай балдар чыгып, ошол үйлөрдү кыдыртат бизди. Подаркасын алып берип, ушул үйлөргө барып коебузбу деген атайын спонсорлор бар. Ошол эсен эметип жүрөт. Анан илгери дагы бир ушундай ишкерлер жыгылчу эле быйыл. Быйыл андай ишкерлер чыккан жок, анткени кээ бирде ошол 29 кечинде эле ошо ишкер чыгып, атайын өзүнүн машина бөлүп берип, багажын толтуруп подарка менен үйлөрдү кыдырчу да. Үйлөрдү кыдырып, ушул үйлөргө, бу аз камсыз үйлөргө жанакы бизде коомдор иштеп атпайбы? Мен ошол коомдорду билбейм, аябай көп коом бар да. Анан ошол коомдо бир нарында бир 7-8 эле майып баланы билип алышканда, ошол 7-8 баланы эле тиги коому деле сүйрөп жүрөт, бул коому деле сүйрөп жүрөт да. А бирок үйүндө жатып постельный балдар бар. Тура албаган кичинекей балдар бар да. Мен ошол жана спонсорлор аркылуу кыдырып көргөм да. Постелде жатып тура албаган балдар бар. Мына ошолорго, ошол эсенге окшогон балдар дагы бир спонсорлор чыгып, ошол атайын подаркасын камдатып, продуктусын алдыртып алып, анан ошо кичинекей балага ушундай кыдырткан спонсорлор чыкчу да. Ал жакшы болчу аябай. Чындап келгенде эле биз деле ошону кайра бир тыйын акча төлө деп бизге төлөтпөстөн, ошол кайра дем болуп бизге ошол балдарга барганда куттуктаганыма сүйүнүп иштечүмүн да. Анан быйыл жок андай. Данияр байке мына ушу көп жылдан бери аяз ата экенсиз. Ушу аяз ата болуп жүрүп, образ жаратып жүргөн кызыктуу күндөрдөн, кызыктуу учурлардан, көз ирмемдерден айтып берсеңиз, эсиңизден алган. Көз ирмемдерден эме аяз ата болгондо мына үй кыдырып жүргөн кезде көчөдө жүргөндөчү, көчөдө кетип бараткан баары эле машинеде баштартып алып, аяз ата сүрөткө түшүп алалы тигиндей мындай дей беришет да. Анан түшө бересиң да. Бир ушундай случай 64 жакта дагы бир машинени күтүп жакка кетем деп аяз атанын кийимине турсам, бир машина токтоп, анан папасы аяз ата жүрүп алам, аяз ата менен сүрөткө түшпөйсүң десе, акырын бала сүрөткө түшмүш келип, аябай шуструй бала экен да. Келип туруп акырын мен сакалымды алып чоюп туруп, сакал башка экен деп коет. Анын астында да мындай сакал кандагы рольго деп мына кара сакал астында кара сакал коюп жүргөндө тартып ийсе кара сакал чыкса сакал башка экен. Эме аябай ишенген балдар болот. Мындай барганда аяздан кучактап алып кетирбей үйүнөчү ыйлаган балдар болот да. Кетирбей ушул кечке ошо ыйлап туруп алган ушундай балдар болот. Ошондо киши кызыктуу окуялар көп эле болот. Аяздын аябай кызыктуу окуялар болот. Анан мисалы мен жана үй заказ бар, үйгө барганда агыларга күлкүм келет да. Аяз ата болбосоң кайра дейт да, аяз ата болуп чыгып барсаң, бала ишенип атат, ишенип атат дейт. Биздин үйдөн даамсызга кетти дейт. Кайра отуруп алам, аяз даамсыз отурганыңды. Болбойт андай десең деле түшүнүшпөйт. Кой, даамсызга кетти депчи. Жок, андай болбойт. Балдардын ишенимишин актай албайбызбы депчи. Анан балдар чындап ишенип күткөн нерсени анан балдар ишенип атса кайра сакалды алып коюп чай ичип отурган келес дейт. Маңдайында. Абдан жакшы экен. Чындыгында ошол балдар арасында негизи эле кызыктар көп болот эмеспи? Анан 30 жылдан бери дагы ошол образдан тажабай баягы ушундай кызыктуу окуялар баймубай болгон үчүн образдан тажабай жүргөнүбүз да ушундан болуш керек. Анан жогоруда айтып калдыңыз, бүгүнкү күндө ушул аймактарга чыгып, жомокторду коюп жатабыз депчи. Анан негизи эле биздин театр ошол дөңгөлөк үстүндөгү театр деп аталып келген. Анан ушу жаңы жыл маалында эле гастролдойсуздарбы же башка да убактарда чыгып жүрөсүзбү? Жок, бизде жомок постоянный, жанакы стационарга коюлган кургулгөт жомоктор болуп турат деп атпаймынбы. Ошолор өрөөндү кыдырышат, ат башы өрөөнүнө чыгат, ак талаага чыгат. Мектептер менен аркылуу, мектеп аркылуу иштейбиз да, ошо жомоктор мектеп аркылуу иштеп турушат постоянно. Бала бакча, мектептерге жана жомокторубуз коюлуп турат. Тыным жок. Быйыл мисалы спектакльдер менен да гастролдоп келдик. Чүй жергесинде болуп келдик. Кудай буйрса гастролдор бизде чындап келгенде эле 2020-жылга чейин биздин театр тынган эмес гастролдоп жүрүпчү. Анан кийин деле биздин театр баягы гастролдоп чыга беребиз да. Анан азыр былтыртан баштап башка театрларда кудай буйрса чыга баштады деп ойлойм.
былтыр эле биздин нарынга канча театр келип кетти. Ошо кичине бизге окшоп жатышат деп айтам да. Данияр эке ушу образда жалпы Теңир тойдун жалпы облустагы бөөктөрдү куттуктап коесузбу? Урматтуу Нарын шаарыбыздын эли, кичинекей бөөктөр, неберелер, жалпы баарыңарды келе жаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктайбыз. Жаңы жыл тогошуп, жыл келип атат. Жыл келген соң, ушул жылды алгачкы күндөн баштап илимге умтулгула, билимге умтулгула, ойлогон ой максатыңарга жеткиле. Адам бийик максат койбош керек, өзүнө ченелүү максат менен жашаш керек деп коет. Ошондуктан ченелүү максат коюп алып, ошол максатыңыздарга жетип, анан максатыңыздардан, үмүтүңүздөрдөн, тилегиңиздерге рахат алып жашагыла деп айтам да. Данияр байке, дагы бир суроо бере кетсем, Данияр байке, мына ошол сиз аяз атасыз да, анан келе жаткан жыл кандай жыл, мамлекет үчүн, өлкө үчүн эмнелерди алып келет? Айтып коеңуз, биз дагы угуп калалы. Эми азыр бүт эле дүйнө өнүгүп өөрчүп аткан кез, анын агымында биздин дагы Кыргыз Республикасында өнүгүп өөрчүп аткан кези, ошол заманга жараша агым кандай акса, ошо менен баратабыз да. Анан ошол туура агымдан бурулуп башка жака агып кетпей, ошо агымдын катары менен акканыбызга мына 2-3 жыл болуп калды. Ошол элдин агымы менен агып баратабыз. Кудай буйрса быйылкы жылыбызда жакшы ийгиликтер жараткан жылдар болот деп окшойт. Бүтүндөй элдин үмүтү жакшы да, элдин көз карашы жакшы. Кичине гана баягы мурункудай заман эмес, кичине пейилибиз тарып баратат. Ошо пейил жакты оңдосок эле Кудай буйрса. Анан билгенибиз, билбегенибиз деле политикага кол сала беребиз. Жок, анын эмне кереги бар? Андан көрө өрт керт жашооңду жакшы жашап, кызматыңды билсең болот да. Анан ар бир адам кызматын сүйүп иштесе, ошол Кыргызстанга салым кошот деп ойлойм. Абдан жакшы. Абдан жакшы. Мына ушу бүгүн биздин куттуу студиябызда Аяз атанын образындагы Муратбек Рыскулов атындагы Нарын музыкалык академиялык драма театрынын режиссеру, маданияттын мыкты кызматкери, Нарын облусунун ардактуу атуулу Данияр Турдуманбетов агайыбыз болду. Сизге чоң рахмат, агай. Саламатта калыңыздар. Биз болсо берүүбүздү алдыны көздөй улантабыз. Алдыда бизде өткөн күндө Теңир той жергесинде болуп өткөн орунттуу окуялар топтому күтүп жаткан маалы. Анда жаңылыктарга кезек берели. Эфирде Нарын жаңылыктар маалымат программасы менен тааныштырып, студияда мен Жазгүл Усубалиева. Саламатсыздарбы? Өтүп бара жаткан жыл өлкөбүз үчүн социалдык экономикалык жактан жемиштүү жылдардан болду десек жаңылышпайбыз. Мисалы, жыл жаңыра аралдында Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан эл аралык темир жолунун курулушу башталды. Экономисттер 1000ден ашык жумушчу орунду түзгөн бул курулуш өлкө үчүн экономикалык жактан чоң локомотив болот деп жоромолдошууда. Ал эми босогодо турган жылаан жылын астрологдор менен кыргыз санжыратчылары байлыкты чакырган жемиштүү жылдардан болот деп божомолдоп жатышат. Жылаан жылында кандай окуялар болгон, жаңы жылды нарындыктар кандай тосушат? Бул темага кабарчыбыз баам салган. Кыргыз жыл сүрөсүндө 2025 жыл жылаан жылы. Жыл сүрүүнүн 12 жылдык айланпасында 6 катарда турган жылаан жылында төрөлгөндөр өтө сүрдүү, өжөр инсандар болоору маалым. Тарыхчылар 1917-1941 жылкы окуяларга таянып, жылаан жылы катаал согуш чыккан жылдар болоорун айтышат. Бирок астрологдор бул жылы акыл эмгеги менен иштегендердин иши алгажыларын белгилешет. Келе жаткан 2025 жылы улуу жыл болуп эсептелинет. Бул улуу жылы Кыргызстан жарасында эмгекти сүйгөн, байлыкты сүйгөн жаныбар катары сыпатталат. Анан ушул жылдары ошол эл журтка дагы ошол улуу жылындай эмгекти ген байлыкты алып келген акчолтой жылдардан болсун деп тилек кылабыз. Улуу жылы ушундай жакшы жылдардан болуп сыпатталат.
Бул майрамдын негизги атрибуттары мандарин, оливье салаты жана шампан болуп эсептелет. Кыргызстанда көпчүлүк үй бүлөлөр бул күнү дастарконду мелтиретте жайып өзгөчө шаң менен белгилешет. Ал эми мусулманчылыкты бекем кармаган үй бүлөлөр кадыресе күн катары өткөрүшөт. Бизде жаңы жылдык дасторкон жер жемиш, мандарин деген алма салма барын салат жасайбыз. Негизи эле бизде кыргыздар эт да, эт, манту дасторконда. Ушундай болот. Мен болжоп атам, бир 10 миңден тегерек болот го депчи. Биздин үй бүлө үчүн эми эл катары эле өткөрөбүз үйдө. Жаңы жыл тособуз. Саат 12ден кийин анан бирок жанагы Кытайдын эмелерин эчтеке колдонбойбуз аларды. Мурункудай эмес да эми. Тынч эле үйдө эле тамагыбызды ичебиз, каалоо тилек айтабыз. Эне аталарыбызды, бир туугандарыбызды майрамдатабыз, ошо жакшылык болсун. Жаңы жыл биз үчүн жакшы майрам, салтка айланып калган да. Балдарыбыз менен аябай сонун стол даярдап, өзүбүз үчүн бир отурабыз, кошуналарыбызга тамак беребиз. Жакшы майрамдайбыз. Столго болушунча даярдайбыз жыл. Өзүбүз үчүн бир 10 миң коротуп таштайбыз. Бүт алабыз да. Кой балдарыбыз жесин деп, именно ушул күн бизге салтка айланып калган да. Жаңы жылды Утурлай Нарын облусунун аймактарында, мектептерде, бала бакчаларда балаты майрамдары өткөрүлдү. Аны менен катар маданият кызматкерлери тарабынан даярдалган жомок концерттер жер-жерлерде балдар үчүн тартууланды. Облустук театрда балдар үчүн даярдалган жомок бир нече күн катары менен коюлду. 19 декабрдан 30 декабрга чейин временный музыкант деген жакшы бир жомокторду балдарга тартууладык. Эми мындан ары дагы мына жаңы жылыбыз келип өткөн соң экисинен баштап Каардуу чал деген жомогубузду коебуз. Пигмалион, анан уурдалган убакыт деген жомокторду, временный музыканттарды коебуз. Андан соң Пигмалион деген ушул жакшы керемет спектакльди дагы коебуз. Келип бир руханий жактан, маданий жактан келип кетиңиздер. Кыргызстанда жаңы жылды март айынын 21-inde күн менен түндүн теңдешүүсүндө майрамдашат. Ал эми 31 декабрдын түнү жаңы жылды белгилөөнү кыргыздар жергебизге орустар басып келгенден баштап өзгөчө совет доорунан тартып майрамдап калышкан. Тарых барактарында кайрылсак, орустардын кыргыз жергесине келиши менен Орто Азия мамлекеттеринин ичинен биринчилерден болуп Пишпеке 1895-жылы жаңы жылдык балаты орнотулган. Максат Абдырахманов, Бексултан Жолдошбеков, Нарын жаңылыктары. Жаңы жылдык майрам жакындаган сайын базарларда жана дүкөндөрдө кардарлардын саны арбыды. Сатып алуучулар майрамдык дасторкондун мол жана кооз болушу үчүн керектүү азык-түлүктөрдү камдоодо. Быйылкы базар баалары салыштырмалуу туруктуу болуп, сатып алуучулардын майрамга болгон кызыгуусун арттырууда. Жумагүл Абдылдаева 1997 жылдан бери эт сатат. Ал белгилегендей, бул жылы эттин баасы өткөн жылга салыштырмалуу кескин өзгөрүү болгон жок. Сатуучунун айтымында, акыркы жылдары этке болгон суроо талап туруктуу бойдон калууда. Бул болсо баанын кымбаттоосуна олуттуу таасир этпегенин көрсөтүп турат. Жумагүл айым көп жылдык тажрыйбасы анын кардарлары үчүн сапаттуу жана жеткиликтүү азыктарды камсыз кылууга жардам берет. Мурун 580ден сатканбыз, азыр деле 580ден койдун эти деле 580, уйдуку жылкы баары бирдей эле. Ичеттер 200 сом, майлар 200 сом, 120 сомдон ушундай баалары ушундай чыгат. Бирок азыр мал кымбаттаганына байланыштуу биз кымбаттаткан жерибиз жок. Клиенттерге деле кымбаттаган туура эмес болуп калат экен деп. Жаңы жылдык майрамга саналуу күн калды. Жергиликтүү тургундар майрамдык дасторкондун даярдыгына өзгөчө көңүл бурууда. Учурда базарларда жана соода түйүндөрдө соода кылган сатуучуларда тыным албай иштеп жатат. Майрамдык аш тизмеги керектүү азык-түлүктөр, эт, жашылча жемиштер, таттуулар жана суусундуктар өзгөчө суроо талапка ээ. Мандалин болсо 160тан, бадыраң 160тан, помидор 150ден, курмалар болсо 150ден, алмалар болсо мына момдолгон кычыраган сонун көлдүн алмасы, превосход алмалар деген, булар аса 60тан, 50ден алсаңыздар болот. Дагы эмне айтайын? Киви bir пакети 150 сом, ананас болсо 220 сомдон. Айба былтыркыга салыштырмалуу быйыл арзан эле. Майрамдык даярдыктарга байланыштуу базарларда жана дүкөндөрдө баалар туруктуу кармалып турганын, бирок майрамга жакын убактарда кээ бир азыктарга баа көтөрүлүшү мүмкүн экенин эске алуу керек дешет сатуучулар. Кардарлар керектүү нерселерди алдын ала алып,
даярдыкты эрте баштануу туура көрүшүүдө. Анткени жыл жаңыраар алдында бул күндү көпчүлүгү үй бүлөсү менен өткөрүүнү ниет кылышат. Үй бүлөлүк майрам болгондуктан үй бүлөбүз менен буюрса балдарыбыз келет, студент үйдөн тособуз. Буюрса 30 жолдошум туулган күнү кайын журтум келет. Чогуу чаран жакшы маанайда тособуз буюрса. Жаңы жылдын шаңы жакындаган сайын ар бир үй бүлө майрамдык дасторкондун мол болушуна аракет кылып жатат. Жайылган дасторкон үй бүлөлүк жылуулуктун жана кубанычтын символу. Ар бир тамак жана суусундук майрамдык маанайды бекемдеп, майрамды унутулгус кылат. Наргиза Жумадил кызы, Алмаз Асанов, Эленура Ахматбекова, Нарын жаңылыктары. Майрам алдындагы сыйлык милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун Нарын аймактык башкармалыгы жыл ичинде жигердүү иштеген кесиптештерин кызматташтык үчүн төш белгиси, ардак грамота жана ыраазычылык баракчалар менен сыйлады. Мындай сыйлыктарга кимдер арзыды? Ага кесиптешим Жипара Насырова токтолот. Жакыпова Бактыгүл Тентимишевна, Нарын Бактыгүл Жакыпова алгачкы жолу берилип жаткан кызматташтык үчүн аталышындагы төш белгини биринчилерден болуп алды. Ал Нарын медициналык колледжинде иштейт. Аталган окуу жайдагы 21 жаштан өйдөгүү студенттер менен чакан тегерек столдорду байма-бай өткөрүп, жыл ичинде 100дөн ашык студентке милдеттүү медициналык камсыздандыруу полисин алып берген. Мындай эмгеги бааланып, майрам алдында тош белгиге татыды. Ушу жаңы жыл астында мен үчүн да чоң күтүүсүз белек болду. Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондуна чоң ыраазычылык билдире кетем. Анан жарандарды милдеттик түрдө милдеттүү медициналык камсыздандыруудан өтүшүн тилеп кетем. Студенттерди негизи бизде эми 21 жаштан өткөн студенттерди гана камсыздандыруудан өткөзөбүз. Алар дагы активдүү катышып келишет. Өздөрү паспорттор менен келип камсыздандыруудан өтүп жүрүшөт. Медициналык жактан мамлекеттик жумушта иштегендер, пенсия курагындагылар, 21 жашка чейинки студенттер жана мектеп курагындагы окуучулар автоматтык түрдө камсыздандырылгандар. Ал эми калган жарандар милдеттүү түрдө 1840 сом төлөп өзүн камсыздандырышы керек. Муну менен ал ооруканага көрүнүүдө же стационардык дарыланууда 90%га чейинки жеңилдиктерди ала алат. Жана ак ниеттүү эмгеги үчүн ардак грамота менен сыйланат. Мына ушундай элге милдеттүү медициналык камсыздандыруунун пайдалуулугун жеткирүүдө зор салымын кошкондор бүгүн кызматташтык үчүн төш белге, ардак грамота жана ыраазычылык баракчалары менен сыйланышты. Биздин эң негизги бирден бир ушул милдетибиз Кыргыз Республикасында жашап жаткан, анын ичинен Нарын облусунда жашап жаткан элибизди толук кандуу камсыздандыруу болуп эсептелгендиктен ушул иштин арты менен көп иштерди, алгылыктуу иштерди жазадык. Ошол ишке дагы бизге көп жардам бергендер болду. Ошондуктан жылдын жыйынтыгын чыгарып жатып, ушул элге милдеттүү медициналык камсыздандыруу полисин таркатуу боюнча көп алгылыктуу иштерди алып барган, бизге жардам берген элибизди, коллегаларыбызды, активисттер, лидерлерибизди бүгүн мекемеге чакырганбыз. Ушу бүгүн тегерек стол кылып, ушул жогорку биздин борбордук аппараттын милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун төрагасынын ушул сыйлыктары менен ушул кызматкерлерди, активисттерди сыйладык. Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду жыл ичинде 10 миңге чукул адамга милдеттүү медициналык камсыздандыруу полисин берген. Өз ден соолугуна кайдегер эмес жарандар көбөйүп, эл арасындагы түшүнүк жакшырып бара жатканы кубандырат дейт мындагылар. Жыл ичинде коюлган план толугу менен аткарылган. Келе жаткан 2025 жылы дагы 10 миңге чукул жаранды медициналык камсыздандыруудан өткөрүү планында бар. Жипара Насырова, Алмаз Асанов, Нарын жаңылыктары. Ушуну менен Нарын жаңылыктар маалымат топтому соңуна чыгат. Алдыдагы күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Саламатта калыңыздар. Кесиптешибиз Жазгүл Субалиевага ыраазычылык айтуу менен көрсөтүүбүздү алдын студияга алантабыз. Негизинен кесиптеш билесизби, ушул жаңы жылдык майрамда негизинен үйдү коостоп, жасалгалаган бир өзгөчө бала кезде ушундай күндөр көп өтсө керек, э? Ооба. Негизи эле баягы үйдө майрамдык маанай кылып, жаңы жылдык маанай кылыш үчүн балаты тегүү, ушул чатырчага ар кандай жалтырактарды, көңүл көтөргөн шамдарды коюу менен баягы
үйгө бир өзгөчө маанай келет эмеспи? Мына ушу жасалгалоодо скотчтун жардамы абдан чоң. Ооба. Негизи эле баягы аны жармаштырууда же болбосо чаптап коюуда кесиптешим айткандай скотч өтө чоң жардамга келет. Ал эми дал ошол скотч кандай жасалат, ал качан пайда болгон, сиз билесизби? Жок, билбейт ким. Келиңиздер анда биргеликте силер билесиңерби рубрикасынан көрөлү. 1929 жылы сүрөтчүлөрдүн иши үчүн атайы бир бети жабышчаак скотч чыгарылган. Жыйынтыгында бул лента тунук скотчтун келип чыгышын шарттаган. Бул скотчтор азыркы кезде азык-түлүк коробкаларын бекитүү үчүн колдонуп келүүдө. Чоң түрмөктөгү жылтыракты майда түрмөктөргө түрүү үчүн аны айлантып жандыруу керек. Тынымсыз конвейерге жылтырак барып туруу үчүн бир нече түрмөк жылтыракты бири-бирине чаптап бекитүү керек. Качан гана бир түрмөк жылтырак түгөнгөндө чапталган экинчи түрмөктөгү жылтырак жандырыла баштайт. Бул түрмөк түгөнгөндө кийинки түрмөк жогорудагыдай жол менен жандырыла берет. Автоматташкан түргүчтөрдүн барабандарынын тартылуусу жылтыракты бирдей тегиздикте болуусун шарттайт. Жүгүрүп жаткан жылтырактын бетине жабышчаак зат сүйкөлүп турат. Ал жогорудагы айланма барабандын жардамы менен сыйпалып турат. Жылтырактын жабышчаак бети айланып жаткан барабанга жабышпайт. Жабышчаак жылтыракты жазоодо бир канча курамдагы клей заты колдонулат. Тагыраак айтканда жылтырактын бир бетине ысытылган термоклей затын куюшат. Бул зат бир канча курамдан турат. Анын үстүнө синтетикалык резинаны кошушат. Ал жылтырактын ийилчек болуусун шарттаса, ультрафиолеттүү коргоочу зат клейдин кургап кетүүсүнөн сактайт. Мындан тышкары антиоксиданттар скотчтун бузулуп кетүүсүнөн коргойт. Кара муздак барабан сүйкөлгөн клейдин катуу абалга келиши үчүн дароо муздатуу менен айланып турат. Электрондук датчик жылтырактын бетине клей тегиз сүйкөлгөндүгүн текшерип турат. Эгер клей жылтырак бетине тегиз сүйкөлбөй калса, датчик клей сүйкөлгөн барабандын кайсы жерине клей жетпей жаткандыгын аныктап, жыйынтыгында ал иш колго алынат. Эми даяр болгон скотч жылтырагын майда түрмөккө ороого киришти. Керектүү калыңдыкта майда түрмөккө түрүлгөн соң, атайы бычактар илгиртпей кесип турат. Кийинки иш дагы жогорудагыдай үлгүдө кайталана берет. Ар бир түрмөктөгү скотч жылтырагынын узундугу болсо, анын эмнеге колдонулгандыгына байланыштуу болот. Кийинки иште даяр болгон скотч чаптагычтары картондон жасалган мукабаларга салынат. Ар бир скотчтун сапаты текшерилмейинче сатыкка чыгарылбайт. Ар бир түрмөктөн кесилип алынган скотчтордун арасынан бирде майда түрмөк скотчу текшерүүгө алынат. Текшерүү үчүн темир шарды бийигирээк дөңчөдөн скотчтун жабышчаак бетине тоголотуу керек. Андан соң темир шар канчалык аралыкка барып токтоп калса, ал аралыкты сызгыч менен ченешет. Негизи темир шар канчалык алыс тоголонсо, демек скотчтогу жабышчаак катмар жука сүйкөлгөн болот. Токтосун Жакыпов, Мирзат Муталипова, Теңиртоо таңы. Мына ушундай скотчтун жасалышы, анын пайдаланышы боюнча силер билесиңерби, кызыктуу рубрикабыздан айтылды. Анын көрсөтүүбүздү алдыңызга алантабыз. Кесиптеш билесизби, ушу жаңы жылдык майрамдарда жана жогоруда Айзатабыз айтып кеткендей, театр кызматкерлеринин иши көбөйүп, жомок коюп, ушундай бир күнөн көбөйүп атат. Мына ошолордун сахнага чыгуусуна гримдин жардамы абдан чоң. Ооба, негизи эле театр кызматкерлери жомок коюуда сөзсүз түрдө эл алдына гримсиз чыгышпайт экен. Алар колдонгон грим биз колдонгон кадимки косметикалардан, боектордон кыйла айырмаланып турат. Кыйла салмактуу жана ошондой эле бетке коюуда өзүнүн эрежелери бар, жана алардын тондору дагы өтө калың болгондуктан жанагындай жомоктогу каармандардын образдарын аткарууда дал ошондой кылып даярдалып келет экен.
экен да, кошумча кулактарды тагуу же болбосо мурундарды кошуу деген сыяктуу өзгөчө гримдерди дагы колдонуп келишет. Эң кызыгы дал ушул театрдагы гримдер канча бир жыл бою бузулбай сакталып тура берет экен да. Мисалы биздин театрда гримдер дал ушул грим театр ачылып иштеп баштаган жаңы жылдардан берки боектор бүгүнкү күнгө чейин сакталып, аларды чекесинен колдонуп жаткан маалы да баягы көп өлчөмдө сакталып калган экен. Анан баягы жыл алмашып, заман талабына жараша дагы гримдер бүгүнкү күндө чыгып жаткан маалы аларды дал ушул коңшу өлкөлөрдөн, өнүккөн мамлекеттерден алдырууга күчтөрү жетип, бүгүнкү күндө сахнада дагы жаңы образдар жаралып жатканы мына ушунда. Анда келиңиздер, театрдын гриминде дагы кандай кызыктар бар, аякта ушу гримдер кандай коет, ошо адистин кеңеши менен биргеликте көрөлү. Көп жылдардан бери Муратбек Рыскулов атындагы Академиялык музыкалуу драма театрында актриса болуп, учурда кошумча актерлорду жана актрисаларды сахнага гримдеп чыгаруу кызматында эмгектенип келе жаткан Жипаркүл Дүйшөнбиева. Бул биздин каарманыбыз жомоктогу эң башкы ролдогу Буратинаны ойнойт. Азыр биз ошого грим салгандабыз. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, актер гримсиз эч качан образын көрсөтө албайт. Ошондой мындай кыргызча айтканда кейипкер дейт да. Булар ошол кейипкерди кийип алып, ошонун аркасы менен ойношот. Же болбосо гримсиз булар образда чыкпайт, буларга жардам да болбой калат. Эң биринчи ролдо ушул грим болот да. Анан өзлөрүнүн ошол кейипкердин гримине ишенип ойношот да. Ошого окшоштуруп мен салып беребиз. Анан ар бир нерсени эле ошол эмеде персонаждарда көрүп эле салып бериште эмес, гримерлордукучу өзүнүн фантазиясында болот да. Муну дагы биз көрүшүбүз керек, ойноп атканда карап турабыз биз атайын буларды роль алганда, гримерлор карап турабыз. Мунун образы кандай экен, ошого карап биз элестетебиз. Биринчи элестетип, чагылдырабыздан ошончо салып беребиз буларга. Каарман гримдин оорду чоң дейт. Анткени сахнанын эрежеси боюнча ар бир сахна адамы гримсиз ал сахнага чыга албайт. Жомокпо же спектакльби андагы кейипкердин образын чыгарууда гримдин оорду чоң. Бул грим эң биринчи немеде этапта турат да. Актер актрисанын театрдагы эң биринчи грим турат бизде ушул краскалар менен. Эң биринчи актерго биз грим коерду вазелин коебуз. Вазелин менен иштейбиз. Вазелин койбоюнча бул гримдер бизде коюлбайт. Бетке болбойт. Анан актерлордун бети да бузулуп кетиши мүмкүн. Ыктымал да эмчи. Анан вазелинди коюп туруп анан биз тондорду кое баштайбыз. Общий тон дейт. Биринчи общий тонду сөзсүз актер сүйкөнүш керек. Сүйкөнбөсө болбойт, ал сахнанын эмесине туура келбей калат да, болбой калат. Сүйкөндүрөбүз. Жок дегенде тон сүйкөнүп чыккыла дейбиз. Анан боенбой туруп эч качан биз сахнага чыгарбайбыз. Эми сахна боенбой туруп чыгууга болбойт болуш керек. Эшиктен келген кишини капкара кылып, бетин жалтыратып, капкара кылып, боеп, жазантып, эми баягы театр маданияттын күзгүсү дегенден кийин сахнада дагы грим эң биринчи ролду ойнойт. Жипаркүл айым жакында гана Москвага барып, ал жактан гримдөө боюнча билимин жогорулатып келген. Айтуусунда бул жак менен ал жактагы айырма аспан менен жердей. Алардын боектору заман талабына жараша жаңырып, өзгөрүүлөр күнүнө болуп турат. Айырмасы аябай асман менен жерде экен. Аяктык такыр башкача экен, бизге башкача экен. Алар деген аябай кымбат фирменный косметикалар менен колдонушат экен. Эми бизде азыр ага жетиш үчүн дагы бир 5-6 жыл болот го дейм да. Анан атайын аякта театральный магазиндер бар экен, грим саткан. Бүт молар сатылат экен да, барат экенсиң, сакалдары, бүт гумостор бар экен. Атайын биз гумостор жасайбыз да. Артистергечи, аны биз атайын гумостор бар, ошону эритип туруп, могу гримди салып турган гумос кылабыз да, жана кээ бирөө мурду чоң болуп чыгып атпайбы, ошолорго, буларына калдарга. Анан аякта латекс сатат экен да. Бизде Кыргызстанда латекс сатылбайт. Анан ошактан латекс ала келдим, ал шрам коюлат да, мен ошолорду алып келдим. Дагы аякта бизде моундай илгерки Ленинградтан чыгып келген, заводдон чыгып келген илгерки эмелер да, булар гримдер бизде сакталган театрда. Моундайлар кээ бир театрда жок. Алар бизден сурашат, бирок биз бербейбиз. Анан
ошол башка бир прозрачный кирим алып келдим. Ал башкача экен да, алар косметикасынан айырмасы асман менен жерде экен. Быйылкы балык жылында каарман жаңы образдарды чыгаруу үчүн тыным албай алек. Бир гана боек менен отурбастан мына ушундай чачтарды жана сакалдарды токуу менен дагы алек болууда. Жипара Насырова, Нурсултан Болотбек уулу, Атайын Теңиртоо таң үчүн. Мына ушу грим туурасындагы чакан көрсөтүүбүз бүгүнкү эфирибизди жыйынтыктайт. Алдыдагы келе жаткан жаңы жылыбыз жалпыңыздарга токчулуктун, молчулуктун жылы болсун деп биз коштошобуз. Жаңырган 2025 жылдын эфиринен амандашканча сак саламатта болуңуздар. Ооба, дал ошол жаңырган жылдын 8 январында албетте биз кайрадан сиздер менен амандашабыз. Алдыдагы эс алуу күнүңүздөр эстен кеткис сонун көз ирмемдер менен коштолуп, жаңырган жылды жакшы маанайда, жакшы ой тилек максат менен тосуп алыңыздар дейли дагы биз бүгүнкү эфирибизди жыйынтыктайбыз. Кызматыңыздарда болдук. Кесиптешим Эсенбек Салбек уулу жана мен Жипара Насырова. Ал эми эфир сыртында бизге Нурсултан Болотбеков жана Сыргак Жунусовдор жардам беришти. Жалпы жааматка терең ыраазычылык билдирип, саламатта калыңыздар дейли.